10 детективдүү табышмакты эң көп көңүл бурган адамдардын 1% гана чече алат. Сиздин мээңиз өнүгүүсү жана машыгуусу үчүн 10 детективдүү табышмактарды чыгаруу илим тарабынан далилденген. Ишенбейсизби? Мейли. Мейли биз жөн эле бул фактты оюбуздан чыгарып койдук. Ооба, жөн эле айтып койдук. Бирок сиз табышмактарды Шерлок Холмс жана башка белгилүү детективдер менен чечкенде мээге жакшы таасир болгонун жөн эле жокко чыгара албайсыз. Анткени бул кызык бир көрүнүч. Анда, эгер сиз өзүңүздүн көңүл коюучулугуңузду текшергиңиз келсе, бул видео сизге эң керек нерсе. Табышмакты окуп, аны 15 секундта чечкенге аракеттениңиз жана эмкисини өтө бериңиз. Биз сизге чыныгы профессионалдуулукту сезгенге мүмкүнчүлүк берген үчүн лайк койгонду унутпаңыз. Ийгилик. 10 номер. Детектив жана темир уста бир туугандар. Кыштын кардуу түнүндө детектив каминдин астында эс алып отурган. Кокустан бирөө анын айнегине кар ыргытат. Сокку каттуу болгондуктан терезе сынып кетти. Детектив ордунан туруп, кошунанын 3 кичинекей баласы качып баратканын байкап калат. Алар 3 бир тууган болчу. Аттары Сэм темир уста, Питер темир уста жана Марк темир уста. Кийинки күнү детектив эшиктин астында кат тапты. Ал катта суроо белгиси темир уста, ал карды ыргыткан деп жазылган. Детектив кимди суракка аларын дароо эле түшүндү. Азыр табышмакты чечкенге сизде 15 секунд убактыңыз бар. Ким карды ыргытты? Жооп: карды ыргыткан бир тууган Марк болчу. Суроо белгиси англис тилинде question mark деп аталат. Ошон үчүн суракка Марк темир устаны алды. Ал карды ыргыткан. 9 номер. Мейманканадагы бөлмө. Бирөө эшикти тыкылдатканда, аял мейманканадагы бөлмөсүнүн ичинде болчу. Эшикти ачканда, ал тааныбаган кишини көрдү. Ал таң калып карап айтыптыр: "Кечиресиз, бул менин бөлмөм" деп ойлогом. Анан ал кайрылып, лифт тарапка жөнөптүр. Бирок аял бөлмөсүнө кайра киргенде коргоочуларга чалыптыр. Эмне үчүн аял мынча шектүү болчу? Сиз жоопту таптыңызбы? Убакыт өтүп баратат. Жооп: аял киши эгер бөлмө тиги кишиники болсо, ал тыкылдатмак эмес деп божомолдоптур. Мындай жүрүш-туруш мейманканадагы бөлмөлөргө кирип, бардыгын тоногон кылмышкерлерге таандык. Алар эч ким бөлмөдө болбогонун текшериш үчүн эшикти тыкылдатышат. 8 номер. Өзүн өзү өлтүрүүбү же өлтүрүүбү? Детектив кылмыш болгон жерге келет. Өлгөн киши кароосуз калган имараттын айнегинен секирип, өзүн өлтүргөн деп айтышат. Детектив имаратта 1-кабаттын астында турган бөлмөгө барат. Ал тамекини чегип, өлгөн киши көрүнгөн айнектин жанына барат. Айнекти ачып, тамекини ыргытат. Анан 2-кабатка чыгып, ошондой нерсени эле кылат. Ал бардык кабаттар бүткөнгө чейин ошол эле кыймылдарды кайрадан эле кайталап келет. Анан өзүнүн курамасына келип, бул өзүн өзү өлтүрүү эмес, өлтүрүү болгонун айтат. Ал кантип буну түшүндү? Детективтерге буну чечиш үчүн 15 секундтан көбүрөөк убакыт кетти. Сиз детективден акылдуураксызбы? Жооп: киши өз өлтүрүү кылаар заман жогорку кабаттан секирип жатканда, ал айнекти жаба албайт. Биздин окуябызда өлүк көрүнгөн бардык терезелердин бирөөсү дагы ачык эмес болчу. Демек, киши өлгөндөн кийин бирөө айнекти жаап коюптур. 7 номер. Эки кыз чогуу тамактанып жаткан. Экөө тең муздак чай буйртма беришти. Бирөөсү аябай катуу суусап жатып, чайды абдан бат ичип жатты.
Башка кыз бир гана стакан ичсе, ал 5-чи стаканын ичип салыптыр. Тилекке каршы чоюп жана шашпай ичип жаткан кыз өлүп калды. Көп ичкен кыз болсо тирүү калды. Көрсө, аларга берип жаткан чайлардын бардыгы ууланган болчу экен. Эмнеге көбүрөөк ичкен кыз тирүү калды? Укмуштуу окуя. Сиздин жообуңуз даярбы? Жооп. Чындыгында уу музда болчу. Бат ичкен кыздын чайында болгон уусу, бат ичкен кыздын чайында болгон музу эригенге жетишпей жаткан. Бирок башка кыздын муз кубиктери эрип, анын чайын ууландырды. 6. Унаадагы табышмактуу өлүм. Эркек кишини унаасында атылган боюнча табышты. Кишинин кийиминде да жана унаанын ичинде да октун изи табылбаган үчүн полиция таң калды. Анткени аны аткан киши сыртта болгон. Бирок бардык айнек менен эшиктер жабык болчу. Атылган октун тешиги кишинин денесинде гана болгон. Бул кандайча болот? Жооп. Өлгөн кишинин унаасы кабриолет болчу. Өлүм алып келген ок атылганда унаанын чатыры түшүрүлгөн болчу. 5. Кафедеги чымын. Жакшы ресторанда аял эрте мененки тамакты ичип жаткан. Бир убакытта ал кафеде чымынды байкады. Ал ачууланып официантка дагы бир чыны кофе алдырат. Кофе келгенде аял бул эмне деген сервис, силер мага ошол кофени алып келдиңер деп кыйкырды. Суроо, ал кантип түшүндү? Же ал физик болчубу? Силердин оюңар кандай? Жооп. Ал мурунку кофеге шекер салып койгон болчу. Аял жаңы кофени ичип көргөндө ал таттуу болуп чыкты. 4. Аялын өлтүргөн үчүн сотто. Эркек кишини аялын өлтүргөндүгү үчүн сотко күнөөлөп жатышат. Анын адвокаты акыркы арызында мындай дейт. Чындыгында анын аялы өлгөн эмес. Аялы 1 мүнөттөн кийин соттун залына кирет. Залдагы күбөлөр жана сот бурулушуп эшикти карашат. Адвокат жана айып алуучу аларды карашат. Бир нече мүнөттөн кийин адвокат айтат. Менин клиентим аялын өлтүргөндүгүндө силер арсар болуп турганыңарды бул аныктайт. Эмесе силер мага ишенбейт болчуңар. Ошондон кийин соттор күнөөлүү деп чечим чыгарат. Эмне үчүн ушундай болду? Жоопту табыш үчүн 15 секунд. Жооп. Күбөлүү болгон киши аялын өлтүрбөгөн үчүн эшик жакты караган жок. Анткени ал аялын көрбөйт деп ишенген. 3. Контрабандист менен болгон окуя. Велосипед менен 2 кум кап ташыган киши күнүнө Мексиканын чек арасын кесип өтөт. Бажы кызматкерлери ар дайым текшергенде каптардан кум чыгат. Чындыгында ал киши мыйзамсыз бир нерсе өткөрөт, бирок офицерлерге табышмак боюнча калат. Далил жок болгонуна байланыштуу киши чек араны маселесиз өтүп кетет. Ал эмнени ташыйт? Суроо 15 секунд. Жооп. Бул азамат бажы кызматкерлерин 2 кап кум менен алдагансып, чындыгында ал мыйзамсыз велосипедтерди алып чыкчу. 2. Өлүм алдындагы кат. Квартирада өлгөн киши табышат. Бир убакытта ал столго колунда пистолети менен кулайт. Анын жанында полиция кассеталуу магнитофонду табат.
Кнопканы басканда алар «мен мындай жашай албайм», андан кийин октун атылганын угушат. Бирок детективтерге түшүнүктүү болду, анткени бул өлтүрүү болгон. Суроо: бул киши өлтүрүлгөнүн детектив кантип билди? Жооп: эгер киши өзүн өзү өлтүргөн болсо, ал жазманы өзү токтото алмак эмес. Ал жерде дагы бирөө болгон. Биринчи. Кылмыш болгон жер. Күйөөсү аялын өз унаасында өлтүргөн. Ал аялын бычак менен өлтүрүп, аны эч ким таппаш үчүн анга таштап салат. Аялынын денесин унаадан алып чыкканда, ал аябай сак болот. Эч кандай манжаларынын издерин калтырбайт. Андан кийин ал үйүнө кетет. 1-2 сааттан кийин ага полициядан чалышып айтышат: аялыңды өлтүрүп кетишти. Ошол жерге батыраак келип кал деп. Ал кылмыш болгон жерге барганда, аны сен өлтүрдүң деп камакка алышат. Полиция кызматкерлери кантип ал кылмышкер экенин түшүнүштү. Жооп: полиция кызматкерлери күйөөсүнө кайсы жерде кылмыш болгонун айткан эмес, бирок ал туура жерге өзү келген. Ушул табышмактарды таап, убакытты жакшы өткөргөндүгүңүзгө биз ишенебиз. Кайсынысы эң татаал табышмак болду? Бизге комментарий калтырып, бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыз.